Керемет чыгарма үчүн Мирбек Атабеков караазычылык билдиребиз дагы биз эфирибизди алдыга ылантабыз. Сонун шоу берүүсүнүн бүгүнкү эфиринин экинчи коногу менен тааныштырууга дагы даярбыз. Ырчы, обончу, аткаруучу, алып баруучу Айтор көп кырдуу маданияттын мыкты кызматкери бүгүн бизде конокто Мелис Элебесов. Келиңиз, саламдашалы, кош келипсиз. Кандайсыз? Чоң рахмат, кутмандуу ушак кешиңиздер менен. Арлактуу жалпы музыка каналынын көрөрмандары, биз Кудай буйрса жакшыбыз. Кудайга шүгүр. Биз дагы сизди көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Былтыркы концерттен кийин кандай өзгөрүштөр болду? Ошол тууралуу кеп салыңызчы. Чоң рахмат. Былтыркы концерттен кийин Кудай буйрса чыгармачылык акырындан өзүнүн угунда. Мен эми өзүм негизги кесибим мугалим болгондуктан дагы ушу балдарга да комуз аспабы боюнча дагы балдарга сабак берип келем. Ал дагы чыгармачылык десем болот. Ооба. Ыргак деген жакшы бир комузчулар ансамблин түзүп алдым окуучулар менен. Ошол андан сырткары өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда быйыл 24-жылдын эсебинен 2 клип тартканга жетиштик. Биринчиси ошол дос тууралуу, анан экинчиси ата тууралуу. Ушу клиптерди тартып алдык буюрса. Бул 2 клиптен биздин музыка каналынан байма-бай кетип турат. Сонун анан негизи бая тааныштырып атканда дагы айтпай калыптырмын деп өзүм ойлонуп атпаймынбы. Сиз бир канча аспаптарда дагы кол ойноткон, аспаптардын чебери деп дагы айтсак болот. Анан ошол жаатта билим дагы бересиз окуучуларга. Негизи канча жалпы жонунан канча аспапта эркин ойной аласыз? Эми мен негизи өзүм негизги кесибим комуз мугалими. Эми профессионалдык деңгээлде ушул комуз менен өзүм бая кол ойнотуп ойнобосом дагы негизи инструментальщиктер жакшы билишет. Бизде педагог, анан исполнитель деп экиге бөлүнөт да. Кээ бирөөлөр өлө сонун ойнойт, комузду кол ойнотуп. Бирок сабак бере албайт да. Методика начар болуп калат. Кээ бирөө болсо ошо кол ойнотпойт, ойнобойт, көп эл алдына чыкпайт. Бирок балдарга кайсы курактагы болбосун баардык адамдарга ушу комуз үйрөтүп алат да. Ошо мен экинчисине кирем да, комуз мугалими. Андан сырткары бул гитараны жөн эле өзүм үйрөнүп алгам. Өзүм ата-энемден музыкант болгондуктан. Аккордеонду болсо бир эле жагын ойнойм, бастап. Буюрса аны да үйрөнүш керек. Буюрса кийинки эфирге аккордеон менен келет окшойсуз, үйрөнүп алып. Кудай буюрса, Кудай буюрса. Негизи азыркы жаштардын негизи эле комузга болгон кызыгуулары кандай, үйрөнүүгө аракеттери, шыктары негизи эле ошол тууралуу айтсаңыз. Негизи мен ошо 15 жылдан бери мугалим болуп иштеп келем. Анан 2016-жылы көчмөндөр оюнда 1000 комузчу ойногон. Анын катарында да мен да болгом окуучуларым менен. Негизи ошондон кийин аябай комузга кызыгуу негизи абдан жакшы болуп атат да. Негизи эле жылдан жылга жакшы болуп атат. Бул дагы абдан баягы сүйүнсөк болот. Өзүбүз эле мен кичинекей кезде окуп жүргөндө комуз көтөргөндөн уялчубуз да эмнегедир. Андан көрө гитара көтөрөлү. Гитара көтөрсөң кичине мындай кыздарга жагасы дегендейчи. Заманбап көрүнчүдөй болду. Ооба, заманбап көрүнчүдөй болуп ушундай болчу да. Азыр болсо тетрисинче комузга кызыккандар аябай көп болуп атат. Себеп дегенде ошо мен дагы өзүмдүн окуучулар менен биздин ушул Свердлов райондук баардык майрамдарда, иш-чараларда жана ошондой эле ошол сиздердин ушу коомдук биринчи каналдагы баластандагы эфирлерге алып барып турабыз. Окуучулар сүйүнөт, кызыгат. Мындай шыктануу пайда болот экен да. Сонун. Анан негизи комузду негизи эле аспаптарын билбейм, кайсыл түрү болсо дагы үйрөнүш үчүн сөзсүз түрдө шык жөндөн болуш керекпи же өзүңдүн үйрөнөм деген каалооң болсо үйрөнүп кетсең болобу? Эми негизи үйрөнөм деген каалоо болуш керек. Анан бирок эң биринчи кезекте ошол үйрөнүп аткан адамдын ритм анан слух деп коет да, угуу сезими сөзсүз болуш керек да. Биз ошону текшерип алышыбыз керек. Кудай таалам аны өнөр кылып, кээ бирөөнө белек кылып коет, кээ бирөөнө жок болуп калат да. Мындай бийлегенде кээ бирөө билей албайт, ырдаса ырдай албайт, оңго түшпөйт да. Анан ошону туура түшүнүш керек. Эгерде болсо, албетте сөзсүз үйрөнүш керек, анан эмгек керек. Ошо кызыгуу, сиз айткандай кызыгуу керек да. Түшүнүктүү. Анан сизге биздин даярдаган суроолорубуз бар. Бул суроолор бизде ар бир келүүчү конокторго берилчү суроолор. Акыркы жолу деп аталган рубрика ар бир конокторго беребиз. Акыркы жолу эмне иш кылдыңыз же акыркы жолу качан ушул ишти жасадыңыз деген сыяктуу суроолор болот. Ага сиз бат-баттан тездетсе жооп беришиңиз керек болот. Даярсыз, э? Даярбыз. Акыркы жолу качан калп айттыңыз эле? Жолу бир жумадай болуп калды. Буга анан токтололу, бир жумадай эмнеге калп айтып жүрөсүз? Акыркы жолу качан карызга акча алдыңыз? Акыркы жолу азыр айтам. Бул
майдын 25-inde. Акыркы жолу жубайыңызга качан гүл белек кылдыңыз? Акыркы жолу өмүрлүк жубайыма былтыр туулган күнүндө. Былтыртан бери гүл белек кыла элексизби? Анда кылышыңыз керек экен жакында белек эстеп коелу ушунда. Акыркы жолу окуучуларыңызды качан катуу урушуп койдуңуз эле? Акыркы жолу катуу негизи урушуп эле экенмин да ошо. Негизи эле мындай урушуп коюп же катуу тартиптүү катуу кармаган мугалимсизби? Эми мындай көп урушпайм, бирок ошо уруша элек деле угушат да. Ошого эле жет. Эме кылбайт да. Үлгүлүү сонун окуучулар демек. Акыркы жолу кимге таарындыңыз? Акыркы жолу жок, эч кимге деле Таарынган жоксуз. таарынбайм. Сонун. Акыркы жолу алган эң чоң белегиңиз? Акыркы жолу алган чоң белегим ушу гитараны белек алгам туулган күнүмдө. Качан? Кайсы айда? Декабрда, 17-декабрда. Сонун. Акыркы жолу качан табият коюнуна чыгып келдиңиз? Акыркы жолу ушу 26-майда жаратылышка чыгып келдим. Акыркы жолу өзүңүзгө сатып алган эң кымбат кийим? Акыркы жолу костюмшум эле сатып алабыз биз негизи. Кайсыл окуядан же көйгөйдөн улам акыркы жолу катуу ойлондуңуз? Бул акыркы суроо. Ошо азыркы бизде аябай үй бүлөлүк тууралуу ушу ажырашкандарды мен аябай ойлоном да. Ошолор аябай ойлондурат. Коомдо Коомдо көп болуп болуп жаткан турган, ажырашуулар тууралуу демек. Жакшы. Келиңиз эми бул суроолорго бир аз токтолуп өтөлү кененирээк. Бир жума мурун калпайтып койдум дедиңиз да. Эмне себептен кимди калпайтып койдуңуз болду экен? Кеңиз эфирден айтып коңузчу, сага калпайтып койдум эле деп. Ошо жаман суроо экен э. Бир жума мурун эме жана бир жума деп мен дагы калпайтып коюп туруп сиздичи. Бир ай мурун. Ушул жерден эле экен да, э? Эме деп калпайтып койгон жумуштанчы. Биз да ошо Сыймык Бейшекеев агабыз менен эмеге чыгып келгенбиз концертке, гастролго Астанага. Анан ошондо жумуштан калпайтканга туура келген да. Ооруп калдым деппи? Жок, ооруп калдым деген эмесмин, эме. Ушул айткан эмесмин да. Ушул күнгө суроо эме бага уруксат берип туруңуз деп жетекчиден суранган, бирок Астана деп айткан эмесмин, себеби эртеси келбей каласың да деп сарсан болуп калат го депчи. Ошону калпайткан да. Демек, ал деле баягы жүйөлүү себептерден улам экендердин себеби бар. Чындыгында баягынан бул жерде туулган күнүндө жубайыңызга белек гүл берген экенсиз, андан бери гүл бериле экенсиз деп жакын арада берип коюшуңуз керек экен, анда айтып өттүм. Анан негизи чыгармачыл адамдын жубайы болуш эгер ал чөйрөдөн бир аз алысыраак болсо кыйыныраак болот. Анан сиздин жубайыңыз кандай кабыл алат? Ошол эле башка жактарга гастролдоп кеткениңизди? Менин өмүрлүк жубайым аябай эле жакшы кабыл алат. Бул акыркы 7-8 жыл десем болот да. Себеп дегенде жаңы үйлөнгөндө деле ошо баягы туура эмес түшүнбөстүктөр болуп, кызганыч болуп, эмне болду деп түшүнө элек да. Чыгармачылыктын мындайча айтканда кухнясынчы. Ооба. Анан эми түшүнүп калды. Түшүнүп азыр аябай жакшы колдоп турат да. Демек, эч кандай баягы түшүнбөстүктөр, көйгөй жок. Андай көйгөй жок. Сонун. Анан гастролдоп дагы айтып калдыңыз. Кайсыл жактарга гастролдоп бардыңыздар жана алдыда кайсыл жактарга гастролго баруу пландар бар? Ошо Сыймык Бейшекеев агабыздын ошол чыгармачылыгына 30 жыл болгонуна байланыштуу ошо Таразга, Алматыга, анан Астанага болуп келдик. Анан эми буюрса дагы жайында дагы буюрса гастролго чыгалып деп атабыз. Кудай буюрса алдыда. Буюрса сонун чыгармалар менен сонун гастролдор болот. Мугалимдик кесибиңиз тууралуу дагы сурагым келип атат. Азыркы учурда окуучулар каникулга чыгып башташты окшойт. Сиздерде деле ошондой эс алууга кеттиңиздерби же курстар улан өрөбү? Биз азыр эмгек өргүүгө негизи июлдун 1-инен баштап чыгабыз. Июнь айы толук иштейбиз. Окуучулар келе беришет. Анан июлдан баштап иштебей, анан августтун кайра 11-12-леринен баштап жумушка чыгабыз. Негизи эле балдар менен иштешүү өзүңүзгө кандай эргүү тартуулайбы? Мындай өзүңүзчө ырдап жүргөн эле сизге жеңилби же балдар менен иштешүү жеңилби? Мага негизи мен кичинекей кезде ошол өзүм негизи аябай ырдагым келчү да, кыялданып. Ошол ата-энемдин багыты менен сен мугалим болушуң керек, музыкант болушуң керек, инструмент үйрөнүш керек депчи айтып калды. Анан кийин иштеп, анан ошо кийин анан туура көрүп калдым, себеби балдар менен иштешкен сонунда чоң кишилер мисалы түшүнбөйт, аны менен урушуп кетесиң. Балдардын жан дүйнөсү таза, болгондой айтат. Сонун да, ошол абдан жакшы, мага аябай жагат. Бул эки кесибиңиз тең демек,
сизге жага турган сонун эмес. Сонун сизге даярдаган оюнубуз бар биздин. Бул оюнду деле билсеңиз керек. Баягы уюлук телефондордон ойноп калабыз, көрүп жүрөбүз. 4 сүрөт бир нерсени чагылдырат деген. Бизде 4 сүрөт бир фильмди чагылдырат. Ал кайсы фильм экенин табышыңыз керек. Бизде экрандан сүрөттөр чыгат. Ал кыргыз киносу болушу мүмкүн, же дүйнөлүк фильмдерден дагы болушу мүмкүн. Келиңиз. Биринчи тасма. Бул сиз үчүн жеңил эле болсо керек. Биринчи тасма. Муну айтам ошондо. Бул 4 сүрөт, биригип туруп бир кинону чагылдырат, Бул жерде алмадан эле байкасаңыз болот. Бул деген кызыл алма экен. Кызыл алма. Атабыздын чыгармасы. Сонун кийинки сүрөт. Ошол эле теманы улай. Бул деген эме экен. Я Тяньшан деген. Ошондой окшойт, бирок мындай заманба окшойт. Ошон үчүн сүрөттөрдү окшоштуруп койдук сизде. Кызыл жол жалжалым деген да аталышы бар. Кызыл жол жалжалым. Бул кино болсо, бул кийинки эле кино, бирок тарыхый кино деп айтсак болот. Бул эме экен анда. Курманжандатка, Туура, Курманжандатка тасмасы. Андан кийин бала экен. Бул жаңы кино, кыргыз киносу. Аябай актуалдуу болду. Бул энен таманында эме Бейиш деген. Туура, Бейиш энен таманында. Бейиш энен таманында. Каршыкыр экен, кичинекей бала экен. Ушуну таба албай калат окшойм да. Каршыкыр, кичинекей бала, тоо. Эмнени чагылдырышы мүмкүн сизче? Каршыкыр. Ушуну таба албай калдым, чынын айтканда. Бул тапкан жоксуз демек. Макул. Бул деле Чыңгыз Айтматовдун кинолорунан болчу, чыгармаларынан. Акбаранын көз жашы. Мен ошол гана. Бул кайсыл тасма? Бул болсо, бул дүйнөлүк тасмалардан. Аябай популярдуу бул дагы. Кыргыз киносу эмес. Сыйкыр десек болот, ошол тууралуу тасма. 10 королевство деген кино эмес? Жок, дагы жардам берип өтөйүнчү. Көз айнек тагынган бала. Эме турбай бул. Ал ушинтип унута берем мен. Жанагы баланын аты, Гарри Поттер. Кийинки сүрөткө өтөлү. Бул дагы дүйнөлүк тасмалардан. Бул эме экен, Титаник экен. Албетте, Титаник тасмасы. Буну айтпасам деле тапсаңыз керек. Бул убакыт күн. Башкы каарман турат. Башкы каарман, Башкы каарман, убакыт, күтүү, темир жол, дүйнөлүк тасмалардан. Дүйнөлүк, Ушуну таба албай калдым окшойт. Дагы бир нерсе айтып кетейин, ал сүрөт бул жерге кошулган эмес. Эң негизги каарман адам, анан ит бар жанында. Адам анан ит, Ушуну мен Хатико тасмасы. Ошо көрбөптүрмүн да. Ошо көргөн эмес окшойсуз. Бул акыркы сүрөт болсун. Бул эмне көтөрүп алган пакет го? Кыш, жаңы жыл менен ассоциацияланат бул тасма. Бул эме кино экен, Один дома экен. Албетте, Один дома тасмасы. Кол чабуулар болсун. Бул жерден сиз 2 тасманы таппай калдыңыз. 2 тасманы таппай калганыңыз үчүн сизге жаза катары бир ыр сураны алайм. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз ушул жерден гитаранын коштоосунда? Анда сиздер үчүн Талай Бектурганов агайыбыздын ырларын ырдап берели. Болот. Кыя албай бир өзүңдү, алооло оттой жандым, сагынба баарын унут, алтыным болбой калды. Канчалык күттүм күндө, өрт болуп отко күйбө,
Мен эми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө канчалык күттүм күндө өрт болуп отко күйбө мен эми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө мен сени сагынбаймын сага арнап жазбаймын жанымда жүрсөң дагы жүрөгүм муздак бойдон канчалык күттүм күндө өрт болуп отко күйбө мен эми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө канчалык күттүм күндө өрт болуп отко күйбө мен эми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө токтобой тып-тып тамат көзүмдөн жаштар улам акыркы коштошордо мен сени кыйбай турам канчалык күттүм күндө өрт болуп отко күйбө мен эми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө канчалык күттүм күндө өрт болуп отко күйбө мен эми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө мен эми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө сен мени сүйгүн сүйбө сен мени сүйгүн сүйбө кол чабуулар болсун. Бул кол чабуулар сиз үчүн өзгөчө сонун бир аткаруу болду. Ар бирибиз сонун жыргап отуруп уктук, ыраазычылык билдиребиз. Негизи ыр таңдоодо эмнелерге көңүл бурасыз? Сиздин жүрөгүңүзгө жаккан ыр кандай ырлар? Мага негизи ыр тандоодо ушул жай лирикалык сүйүү ырлар жагат да. Ушу көбүнчө шыгылып ошондой ырлар жагат мага. Сонун да. Ырчылыктан тышкары алпаруучулук кесипти дагы аркалап жүргөнүңүздү билебиз, жакшылыктарда кызмат кылып жүргөнүңүз. Анан негизи эле баягы мынтип карасак көп иш менен алектенет экенсиз. Ошол эле мугалимдик, ырчылык, анан кийин алпаруучулук деген сыяктуу. Анан бардыгын чогуу алып кетиш кандай болуп атат? Анан бардыгын кылам, жетишем деп атып, мындай бир иштин өтөсүнө чыкпай калган учур болбойбу? Эми негизи жетишкенге аракет кылам. Анан бирок ошол бул эми толук кандуу деле ырчы эмесмин да мен негизичи. Баягы профессионалдык сабак алган жокпуз. Анан ошо баягы элдин жакшылыгына да кызмат кылганда ошо элдер суранып калат, алып бар анан сен ырдаганың жагат депчи. Анан мен тамашалап калам, два в одном тамадам депчи. Анан ошол бири-бирин жаап турат деп ойлойм да. Анан эрке балалык кызматты деле негизи аркалап жүргөнүбүзгө көп болду. Анан бирин-бирин толуктап турат да деп ойлойм да. Бул талант баягы ата-энеңизден келген талант окшойт, ата-энеңиз дагы чыгармачыл адамдар. Анан ошо ата-энеңиз тууралуу дагы бир аз сурагым келип турат. Ата-энем ошо Элебесов Бактыбек атам ошо азыр Балыкчы шаарында музыкалык мектепте сабак берет. Урмалиева Жээнбү апам болсо негизи флейта деген аспапты бүткөн. Азыр маданият үйүндө кызматкер. Азыр апам экөө тең, атам экөө тең пенсияга чыгышкан. Баары эле айта беришет, атаң менен апаң жаш депчи. А мен айтам, жок андай эмес. Мен өзүм улуу көрүнөм депчи. Байкең менен эжеңби деп эле сурай беришет да. Экөө тең маданияттын мыкты кызматкерлери. Анан ошо маданиятта 40 жылда ушу жакында эле Балыкчы шаарына майдын 1-инде ошо отчеттуу концерт бердик. Сонун. Демек, таланттуу адамдардын, таланттуу уулу, элдин уулу болуп жүргөнүңүз чындыгында сыймыктандырат. Келиңиз сизге эркин микрофон суналы. Бардык элибизге каалоо тилегиңизден айтып, ошол эле ата-энеңизге дагы салам жолдоп өтүңүз. Ошо мен тааныгандарга баарына тең салам айтабыз. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, чек арабыз бекем болсун. Ушундай жакшы ыр майрамдарда жолуктуруп атканыңызга ушул Кудайга 1000 мертебе рахмат айтабыз. Анан жана ошондой эле албетте алтын көпүрө болуп аткан ушу музыка каналынын жалпы жамаатына, сиздерге мына эфирдин артында турган ушул
оператор байкелерибизге, режиссер, пультте отурган жалпы командага рахмат айтабыз. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик сизге дагы. Кыргыз искусствосуна чоң ала тодой зор салым кошкон, элдин эсинде калган мыкты алпарчы болуңуз. Айтканыңыз келсин, ыраазычылык билдиребиз, өзгөчө сонун сөздөрүңүз үчүн ыраазычылык билдирели дагы. Сизди сахнага узаталы, келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто болгон Мелис Элебесов мырзадан бир нече мүнөттөрдөн соң сонун музыкалык чыгармага биргеликте күбө болобуз. Келиңиз, гитараны ушул жерге коюп коюңуз дагы, микрофонду алып алсаңыз болот. Сахна сиздики. Урматтуу көрүүчүлөр, акырындан бүгүнкү эфирибиз дагы соңуна маарага жетейин деп калган учуру, ал эми сонун музыкалык чыгармага биргеликте назар салалы, эргүү алалы жана тыңдайлы, келиңиздер. Камыштын дилбирегинде, какындын үлбүрөгүндө, кыялда турат бир сезим, төгүлүп барып төгүлбөй. Арзыбай туруп аныма, ак сүйүү арнап агыла, алсаңар мейли абирок, кол менен кармап агыла, кол менен кармап агыла. Булуттун бурун көгүндө, булактын тунук өңүндө, кыялда турат бир сүрөө, көрүнүп барып көрүндөй. Арзыбай туруп аныма, ак сүйүү арнап агыла, алсаңар мейли абирок, кол менен кармап агыла, кол менен кармап агыла. Чыгыштын бурул таңындай, чын чыктым балапанындай, чыпчыйтап келип бир обон, жаңырып турат жаңырбай. Арзыбай туруп аныма, ак сүйүү арнап агыла, алсаңар мейли абирок, кол менен кармап агыла, кол менен кармап агыла, кол менен кармап агыла. Чоң рахмат. Колчолор болсун, ушундай сонун ноталарда бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Мелис Элебесовдун аткаруусунда сонун бир керемет чыгарма болду. Бүгүнкү эфир ар бириңиздерге жакты деген ишеничтебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Сонун музыкалык чыгармалар болду, маек болду. Эгерде сиздерге аз да болсо жагымдуу маанай тартуулай алган болсок, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Бир саат бою кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалык кызы. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар. Ар бириңиздерди жакшы көрөбүз.